Assalamu алейкум, урматтуу Жогорку соттун төрагасы. Абдан туура маселени көтөрдү менин коллегам Дастан мырза. Чындап эле канча соттук отурумдар жылып кете берет. Бир сөз бар да, чычканга өлүм, мышыкка оюн деп. Сотко эмне кийин эле чакырылгандар келбей калыптыр деп коет. Же бир жүйөлүү себептерден деп коет. Бирөө Чоңалайдан келет, бирөө Ат башыдан келет дегендей. Ошо келбегендердин эсебинен келгендерге бир компенсация жагын ойлонсо болобу? Бул эми адилетсиздик да. Адам бирөө сыйлап мыйзамды келип атат. Экинчиси эмне кылсаң ошогул, аксунун башын жошогул деп келбей койду. Бирок иш жылып атат, тигинин убактысы кетип атат, энергиясы, нерви кетип атат. Бир компенсация жолу, тигилерде бир чара көрүү жолу барбы ушундай? Кепилдик кылыш үчүн. Туура айтасыз. Бул туура мына азыр сиздерге келердин алдында ушу кичине кармалып атып келип калдым. Ушундай көйгөйлөр бул факт. Туура. Бул боюнча бизде Айбек Абубакирович, Нургүл Жакыповна, ушулар боюнча бизде бар да мыйзамда. Саламатсыздарбы, урматтуу эл өкүлдөрү. Бакирова Нургүл Жакыповна, Жогорку соттун төрагасынын орун басары. Бул көйгөйлүү маселе аябай бизди да ойлондурат. Нуржигит Кадырбекович, билесиз, айрыкча биринчи инстанцияда изилдөө болгондо, исследованияда жана тараптар, күбөлөр жана башка тараптар келбей, аябай мындай иш создуктурганга туура келет. Жылдырып коюу бул соттун мындай кызыкчылыгы эмес. Албетте сот өзүнө белгилүү мөөнөттө, ошол 1 айлык, 2 айлык мөөнөттө ишти кароого кызыктар болот, бирок ошол тараптардын кандайдыр бир келбей калгандыгынын себебинен иштерди жылдырууга туура келет да. Мындай учурда азыр мына бизде ГПКга, Граждандык процессуалдык кодекске жана СМС аркылуу да кээде жана почтанын кемчилигинен убагында жетпей калышы мүмкүн. Азыр ошол кабарландырууну СМС аркылуу кабарландыруу неме боюнча статьяга ГПКга киргизилип атат. Ал эми ошол келбей калган тараптарды мажбур түрүндө келтирүү жөнүндө дагы мыйзамда бар. Бирок ошондой эле злоупотреблять этип жана адвокаттардын күнөөсү менен болсо, адвокаттарга дагы жеке аныктама чыгарып, аларды дагы мындай бир тартипке чакыруунун жолдору бар. Мен ойлойм, муну ошол судья өзү ишти карап жаткан судья өзү бардык ошо мүмкүнчүлүктөрүн пайдалана билсе, ошол ишти создуктуруу болбойт деген ойдомун. Нургүл эжеке, мен тилим көнгөндө эле эжеке деп койдум, мага сабак бердиңиз эле. Албетте бул мыйзамдарда бар нерсе, бирок аткарылышы, кейстер канча болуп атат, канча адамга чара көрүлдү ушул боюнча. Иши кылып бир болгон нерсе экинчи жолу кайталанбаса, ошону бир иш жүзүндө кейс катары алып чыксаңыздар деген нерсени айтам да. Экинчи бир суроо. Жооп берип коюмбу? Мейли, жооп берип коюңуз. Нуржигит Кадырбекович, билесиз, бизде жана судьялар кеңешинин алдында тартип комиссиясы бар да, эгерде судьянын күнөөсү менен иш бир топ ирет, мисалы создуктурулуп, убагында каралбаса, тиешелүү чаралар ошол тартип комиссиясы тарабынан көрүлөт. Рахмат. Баягы бир союздун учурунда анекдот бар эле. 40-40 сүйлөңүз десе 40 сом бергени. Тигинин жүзүнөн өтө албай атам деп 100 сом бергенге сот өкүм чыгарып коюптур да. Ошол нерсе ачыгын айтканда азыр деле болуп атат. Адамдын акысына кирүү, канча адамдардын көз жашы. Туптуура айтып атат. Эгерде кабыл алган чечими, чыгарган өкүмү улам бузула берсе, адам убара болуп жүрө берсе, чара көрүш керек. Мен ошондой окуяларды дагы ошого чейин биле элекмин. Ошого чейин бир чара көрүлдүбү? Бал беребизби, башка жол мененби? Урматтуу депутат, туура айттыңыз. Азыр эле менин орун басарым айтып кетти. Чаралар көрүлүп жатат. Мындай көрүнүштөр 1-2 эмес, бир нече, абдан көп. Анан баягы былтыр сиздерге келгенде мен айтып кетпедим беле, ушу чогуу чараны баягы сиздердин жардамыңыздар менен, мейли башка бийлик структуралары менен чогуу сот реформасын бир иш жүзүнө ашырсак депчи. Анан көп жылдан бери келаткан ушундай кемчиликтер өтө көп. Түшүнгөн соттордо бар. Сиз абдан туура айттыңыз, мыйзамдын талаптарын аткарбаганда судьяларыбыз бар биздечи. Ошолордун үстүнөн биз жана Нургүл Жакыповна мен орун басарым айтып кетти. Айоосуз түрдө азыркы учурда тартип комиссиясына берип атабыз. Бизде соттордун жактоочулары болгубуз келбейт. Биз сот тутумун, то есть сот системасын колдогубуз келет бизчи. Ошонун үстүндө аракет кылып атабыз, но сиз айтып аткан кемчиликтер боюнча, көйгөйлөр боюнча биз дагы анализдеп, дагы иш жүргүзөбүз мунун үстүнөнчү. Тынымсыз күрөшөбүз.
Üçüncü soru. Kırgız Республикасынын жарандык процесстик кодексинин 196 беренесине ылайык баягы жарыш сөздөр бүткөндөн кийин төрага жарыялайт. Болду, азыр биз өзүбүзчө кеңешип, анан тыянак чыгарабыз депчи. Ошол кеңештин мөөнөтү барбы? Бир күн, 2 күн, бир жумага чейин кеңешип берсе болобу же бир атайын чеги барбы? Ушунда тактап бере аласыздарбы? Бул 3 күндүн ичинде ал жанагы мотив тештирүүчү бөлүгү сөзсүз түрдө жарыяланыш керек. Абдан ушундай бу дагы абдан чоң көйгөйлүү. Бу дагы мыйзамда каралган. Каралат дагы анан биздин жана жаш судьяларыбыз десек, жаш эмес башка судьяларыбыз тарабынан да аткарылбаган учурлар кездешет. Ошон үчүн мен жакында эле ушул тажрыйба кылып киргиздим эле. Биздин өзүбүздүн жогорку соттун ичинен атайын кичинекей бир имарат ачып, мисалы сиздер тарабынан болобу, карапайым эл тарабынан болобу, түшүнүксүз болуп калып баягы ар кандай пикирлер айтылып калат да. Ошондо бүт журналисттерди же болбосо башка карапайым адамдарды чогултуп бир жолу, 2 жолу өткөздүк бизчи. Жалпыга маалымат каражаттарына билдирилди ушулчу. Ошол 2 жолу өткөзүлүп андан кийин токтоп калды. Бирок мындан аркысын биз узарталы деп атабыз. Себеби токтоп калган себеби материалдык техникалык жагы камсыздандырылбай калган. Ошол имаратыбыздынчы, залыбыздын. Азыркы учурда толугу менен бүттү. Жанагы 2ден кийин мындан аркысындагы улантып маалымат берип туралы деп атабыз. Ушул элдерде баа түшүнүк болсун. Эми түшүнөбү, түшүнбөйбү, эң негизгиси биз айтышыбыз керек. Ал эми сиз айтып аткан жанагы резолютивный бөлүгүн угузуп коюп, эми бул чын айтканда ошо боюнча унутулуп да калат экен кээ бир учурлардачы. Анан баягы элдерде бүдөмүк ойлор болот экен дагы, нааразычылык пайда болот экен. Мунун үстүнөн расмий түрдө биз жерлерге кат жөнөткөнбүз. Нургүл Жакыповна, Айбек Абубакырович. Азыр ошонун үстүнөн дагы иштеп атабыз бизчи. Контроль бар. Нуржигит Кадырбекович мыйзам боюнча айтып коет. Кыргыз Республикасынын административдик процесстик кодексинин негизинде эгерде иш биринчи инстанциялык сотто каралып атса, анда резолютивдик бөлүгүн окугандан кийин 5 күндүн ичинде толук чечимди колуна бериш керек. Ал эми экинчи инстанциялык сотто иш каралып аткан болсо, резолютивдик бөлүгүн окугандан кийин 7 күндүн ичинде сөзсүз берилиш керек. Ал эми жогорку сотто иш каралып аткан болсо, резолютивдик бөлүгү окулгандан кийин 15 күндүн ичинде чечимдин толук мазмуну менен толугу менен берилүүгө жатат. Чоң рахмат ушу Мени орун басарым түзөп кетти. Мен жана 3 деп алып турмун. 5 деп айтып берди. Рахмат. Вазгир жакшы, хан жакшы деген ошо болот. Чоң рахмат. Айтайын дегеним, кеңеш бөлмөсүнө чыгып кеткен бойдон куда тушконго кетип калып, биякта адамдардын тагдыры кыл учунда турса деген маселе болуп атат да. Ошондой болбосун эле деген сөз. Дагы бир суроодо мисалы айттыңыз, СМС менен биз повестка жөнөтөлү, чакыруу жөнөтөлү деп. Азыр колуна карматсаң деле кайдан көрдүм карашек деп келбей коюп атат. СМСти алган жокмун, көргөн жокмун десе кандай механизмиңер бар? Ошону далилдегенге, жиберди эле, муну окудуң дегенге. Ал дагы андай дагы көйгөйлөр болушу мүмкүн. Бирок мына башка мамлекеттерде, кошуна мамлекеттерде ушул иш жүзүн ашып аткан экен. Ошон үчүн биз дагы баштап көрсөтүп деп атабыз. Биз эми бул жанагы башка операторлор менен дагы байланышта болуп, келишим түзүп, ошол билдирүү жана извещение, билдирүү толук жеткен жетпегенин далилдейбиз. Ошо менен билинип калат аларга жеткендигичи. Эми жана кызарып күйүп калып атпайбы айфонуңар же телефонуңар. Анан ошо менен биз кошумча тиги связисттер менен да байланышып, жанагы мегаком тигулар менен байланышып, аны дагы далилдегенге аракеттенебиз. Өзү Казакстанда ошондой экен. Эми бул башташыбыз керек да, бардык нерсени баштабасак эч нерсе чыкпайт экен да. Башталгандан кийин кемчиликтер пайда болот, анан кемчиликтерди толуктайбыз. Мүмкүн бул иш жүзүн ашпай калышы да мүмкүн, бирок кошуна мамлекеттерде иш жүзүн ашып кетиптир. Өзбекстан, Казакстан, Россияда ушундай экен. Технологизация бул абдан маанилүү, мен колдойм, бирок ошол механизмдерди эске алып койсоңуздар деп турам. Анан ошол жарандык процесстик кодекстин 4-чү беренесине ылайык адамдардын сотко кайрылуу укугу бар. Ал укуктан эч ким баш тартпаш керек. Бирок ошол эле мезгилде Кыргыз Республикасынын бейтарап соттору жөнүндө мыйзамынын 46-чы беренесине ылайык жарандар жана уюмдар салыктык талаш-тартыштарды чечүү үчүн бейтарап териштирүү демилгөөлөөгө укуктуу жана мында Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы макулдугу болуш керек дейт. Элестетип көрсөңүз, салык органы менен салык маселеси үчүн боюнча талашыш үчүн ишкерлер кайра салык кызматынын макулдугун алыш керек экен. Эмне деген нонсенс? Бул тиги процесстик кодекске туура келеби же келбейби? Турай, муну карап өзгөртүү киргизиш керек да мыйзамга.
Нуржигит Кадырбекович, бул сурооңуз бизде аябай катуу талкуу болгон. Негизи мына бейтарап соттордун кароосу боюнча, третейский соттордо биринчи инстанцияда эгерде ошол чечим чыгарганга чейин тараптардын өзүнүн макулдугу менен эгерде өздөрүнүн ошол договордо көрсөтүлгөн болсо, ушул талашты бейтарап сотко кароого макул болса, алар любой учурда ишин бейтарап сотторго кароого укугу бар. Эгерде чечим чыга электе, анан договордо көрсөтүлгөн болсо, ошол учурда гана алар кайрылуу укугу бар. Анан эгерде ал мыйзамга туура келсе, мыйзамга туура келбеген учурлар да болуп калат. Мисалычы, ошондуктан мыйзамга туура келип, эки тарап тең ошого макул болуп, анан өтүнүч менен кайрылыш керек сотко. Биз ошол бейтарап сотторго кайрылабыз деп. Ошол учурда алар кайрыла алат. Улууга адил болбосо убара болот, эл карап дейт. Сиздер адилеттүү болбосоңуздар, өлкөдө адилеттүүлүк болбойт. Инвестор да келбейт, башкасы да болбойт. Кудай күч кубат берсин, адилеттүүлүк берсин. Рахмат.